Кыргызстанда дагы 42 адамдан коронавирус чыкты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Ошону менен жалпы бейтаптардын саны 419 болду. Бишкекте 10, Чүй облусунда 6, Ош облусунда 9, Ош шаарында 5, Жалал Абад облусунда 2, Нарын облусунда 9, Баткен облусунда 1 катталды. Арасында 19 медицина кызматкери бар. Алардын ичинен 9 медкызматкер Бишкек шаарында, 4 Ош облусунда, 2 Ош шаарында, 1 Баткен облусунда. 13 апрелге карата COVID-19 диагнозу тастыкталган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 79. Ошол эле учурда дагы 13 адам коронавирустан айыгып чыкканы да кабарланды. Алардын анализдери оору жок деп көрсөткөн. Ошентип ооруканадан айыгып чыккандардын саны 67 жетти. Ишкерлерди колдоо үчүн 14 миллиард сом табылды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 12 апрелде онлайн брифинг учурунда айтты. Анын маалыматына караганда, коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн биринчи болуп жабыр тарткан жана көп чыгымга учураган бизнестин түрлөрү анализденип жатат. Ушундан улам биринчи кезекте жардамга муктаж жана экономикага көбүрөөк пайда алып келүүчү ишкерликтин түрлөрү талданууда. Анын жыйынтыгында финансылык жардам берүүнүн жолдору каралат. Каржылык колдоо үчүн ички жана тышкы булактарды издеп жатабыз. Бүгүнкү күндө 14 миллиард сомдун тегерегинде акча табылды, деди Асрандиев. Саламаттыкты сактоо министрлигине коронавирус инфекциясы менен күрөшүү үчүн Алтын кен иштетүүчү ишканасынан гуманитардык жүк тапшырылды. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттан билдирди. Иш-чарага вице-премьер-министр Аида Исмаилова, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов, Кыргызстандагы Кытай элчиси Ду Дивейн, Алтын кен жана Кыргыз алтын ишканаларынын жетекчилиги катышты. Гуманитардык жардам иретинде 5000 даана медициналык көз айнек, 25 000 жуп колкап, 10 000 комплект коргонуу кийимдери, 100 даана портативдик термометр, 50 даана портативдик тепловизор берилди. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова Кытай элчилигине жана Алтын кендин жетекчилигине көрсөткөн жардам үчүн өкмөттүн атынан ыраазычылык билдирди. Кытай элчиси өз кезегинде Кытай тарап коронавирус инфекциясы менен биргелешип күрөшүүдө көмөк жана колдоо көрсөтүп турарын белгиледи. Ошто коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин үй-бүлөлөрүнө азык-түлүк берилди. Мэриядан билдиришкендей, тез жардам кызматында иштеген 15 адамдын, коронавируска кабылгандарды дарылап жаткан 11 дарыгердин жана коронавирусту жуктуруп алган медицина кызматкерлеринин үй-бүлөсүнө азык-түлүк жеткирилди. Буга чейин да шаар мэринин тапшырмасы менен үйүнө барбай иштеп жаткан 30 дарыгердин үй-бүлөсүнө азык-түлүк таркатылган. 12 апрелге карата Казакстанда коронавирустук инфекциянын дагы 17 учуру катталды. Алардын ичинен 2 Караганды облусунда, 10 Акмола облусунда жана 5 Нур Султан шаарында. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө өлкөдө 897 коронавирус катталгандыгы тастыкталды. Бүгүнкү күнгө карата Казакстанда коронавирустан 81 адам айыгып, 10 адам каза болгон. Ал эми Өзбекстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 833кө жетти. Жекшемби күнгө карата Өзбекстанда илдетти жуктуруп алган жаңы 66 учур катталган. COVID-19 вирусунан 42 адам айыкса, каза болгондордун саны 4 түзөт. Коронавирус Өзбекстанда алгачкы жолу 5 мартта аныкталган.